Ошол эле ЕАЭС өлкөлөрү кыргызстандык товарларга катуу талаптарды коюп, өз рыногун коргоп жаткан маалда көпчүлүк импорттук товарлар Кыргызстандын маркировкага болгон талаптарына жооп бербейт. Алар таңга гана азык-түлүктүн курамын гана эмес, айрым учурларда аталышын дагы кыргыз тилине которуп жазышпайт. Айтмакчы, маркировка боюнча талаптар эмки жылдан баштап мындан дагы катууланат. Анткени ЕАЭСтин техникалык регламенти күчүнө кирип, экономикалык биримдиктин аймагында чыгарылган жана сатылган товарлардын маркировкасына катуу көзөмөл болот. Бул тууралуу Капиталдын Кыргызстандын экономикасына туруктуу өнүгүүсүнө көмөктөшүү долбоору менен биргеликте даярдаган материалында. Да, ну я читаю, все читаю, смотрю обязательно на товар. Во-первых, день выпуска, дату окончания, срок годности, то есть я смотрю обязательно, что входит в состав. Для меня упаковка это не важно, что там, мне важно то, что внутри. Я вообще-то пользуюсь товаром, которые проверены, которые я знаю. Вот эти все новинки, которые на сегодняшний день на рынке, я им не всем доверяю. Карайсың да, продуктларды карабаса болбойт да. Карап, срогун өткөнүн карап алабыз. Жеп аткан продуктлардын арасында бардыгы эле толук жазылбайт го дейм маалыматы. Негизи баягы натуральный малдардан жасаса болмок, мисалы синтетический жана неме деп коет жана пальмовый майда жазбайт. Мисалы көп продуктларды алып жүрсөк, пальмовый май деп жазган көптөн бери мындай. Негизи болбосо окуй албайм, окуп көрө элекмин да мен негизи. Негизи продукттун баары эле пальмовый майдан жасалып калды да азыр. Билесиздер, арзан, чет өлкөдөн келет. Аныгын билбейм, бирок толук жазат деп ойлойм. Толук эмес деп. Датасына карайм дедим. Датасын оңой эле табасыңбы? Кээде оңой эле табасың, кээде таппай каласың, кээде ар кандай учурлар болот. Составтарын, что балдардын, например, аллергиясы жокпу, мындай балдарга ылайыктуу эмнелер кошулган, мындай против, например, колбасаныкы, чеснок косулбасын деп балдарга, например, ошол сыяктуу да. Азык-түлүк маркировкасы бул азык-түлүк товарларынын таңгагына жазылган, тартылган, белгиленген маалымат. Ал азык-түлүктүн таңгагына аны ташыган унаага же азык-түлүккө жабыштырылган, кошулган нерсеге бастырылат. Потребление предполагает свободу выбора, предпочтительного по качеству продукта. И, в общем-то, потребитель должен основываться при осознанном... Кардарда тандоо укугу болуш керек. Маркировканын максаты дал ушул кардардын тандоо укугун камсыз кылып, ага товар боюнча так маалымат берүү. Андыктан маркировка кардарга түшүнүктүү, товардын сактоо мөөнөтү аяктаганча өчпөй тургандай шартта болуш керек. Евразия экономикалык биримдигинин тамак-аш коопсуздугу азык-түлүк жана анын маркировкасы боюнча техникалык регламентине ылайык биринчи кезекте аталышы так жана анык болушу керек. Мисалы, өрүк как болсо, анын таңгагында алтын күкүрт менен кургатылган өрүк же эч бир химиялык кошулмасы жок кургатылган болсо, кургатылган өрүк деп жазылышы шарт. Одним из основных требований технического регламента 022 о маркировке пищевых продуктов является наименование продукции. Мисалы, бул ширени алсак, мында маркировка талаптары аткарылган эмес. Анткени нектар кайсыл тропикалык өсүмдүктөн алынганы так жазылышы керек болчу. Мисалы, апельсинден алынган нектар. Негизинен бул продукциянын аталышы анын ширеби же башкабы эмне экенин дагы билдирбейт. Бул мыйзам бузуу болуп саналат. Анткени азык-түлүк товарларынын аталышы анын курамын аныкташы керек. Мисалы, алма ширеси же алманын нектары кошулган суусундук болуп. Айтмакчы, ширенин курамында 2ден ашык мөмө жемиш болсо, анда ал мультифрукт болуп саналат. Ширеге кошулмалар, мисалы, кум шекер, бал кошулган, кимге арналгандыгы, мөмөдөн сыгылып алынган же кошулмалардан жасалгандыгы белгиленет. Техникалык регламенттин талаптары боюнча Евразия экономикалык биримдигинин аймагында маркировка орус тилинде жүргүзүлөт. Эгер уюмга мүчө өлкөлөрдүн ички мыйзамдары талап кылса гана, ал мамлекеттин тилине которулат. Что наименование такой продукции, которая обращается на нашем рынке, должно быть, если это на соответствие требованиям Евразийского союза, на русском языке. Мисалы, бул продукциядагы маркировка өндүргөн өлкөнүн тилинде гана чыккан. Кыргыз тилинде болушу шарт. Жок дегенде орус тилинде дагы маалымат жок. Бул олуттуу мыйзам бузуу. Мен бул продукциянын маркировкасындагы башка каталарды карагым да келбейт. Анткени эң башкы ката үчүн эле бул продукцияны Кыргызстандын рыногуна киргизбеш керек болчу. Сактоо мөөнөтү таңгактын үстү жагында көрүнүктүү жерге жазылышы керек. Сактоо шарты, курамы толук жазылат. Айтмакчы, текстин өлчөмү боюнча талап жок, бирок ар бир маалыматтын окумдуу болгону оң. Сведения о наличии пищевых продуктов компонентов, полученных с применением
генно модифицированных организмов. Азык түлүктүн курамындагы кошулмалар сөзсүз пайыз менен көрсөтүлөт. ГМО, боек жана башка химиялык кошулмалардын ден соолукка тийгизген таасири дагы жазылат. Айтмакчы, боек жана башка тамак аш кошулмалары жалпы Е белгиси менен белгиленет. Энергетикалык баалуулугу жана калория менен көрсөтүлөт. Продукция чыккан жер менен компания катталган дарек бирдей болушу керек. Негизинен ишкананын дареги, телефондору жана жеке ишкер болсо, анын аты жөнү дагы жазылат. Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына жооп берген товарлар бирдей маркировкаланат. Айтмакчы, ЕАЭСтин техникалык регламентинде биопродукциялар боюнча айтылган эмес. Андыктан био же органик катары маркировкаланган продукциялар эл аралык талаптарга таянат. Азык-түлүк товарлардын маркировкасы ЕАЭСтин техникалык регламентине сырткары өлкөнүн ички мыйзамдары менен дагы көзөмөлдөнөт. Кыргызстанда ишканаларды текшерүү эрежелери жана Кыргыз Республикасынын техникалык тескөө негиздери мыйзамдары жана бир катар токтомдорунун негизинде жөнгө салынат. Евразия экономикалык биримдигинин техникалык регламенти менен биргеликте ички улуттук мыйзамдар дагы иштейт. Уюмга кирген өлкөлөрдүн тийиштүү органдары тамак аш коопсуздугу жаатында иш алып барып, ички мыйзамдарга жана уюмдун техникалык регламентине туура келбеген товарларды сатыктан алууга, өндүрүшүн токтотууга укуктуу. Сапасыз товарлар тууралуу маалыматтар соода өнөктөштөргө дагы жөнөтүлөт. Евразия экономикалык биримдигине кирген ар бир өлкө ЕАЭСтин техникалык регламентин сактоого, эрежелерин так аткарууга милдеттүү жана азык-түлүк товарлары жалпы талаптарга жооп бериши шарт. Бул милдеттер аткарылбаган учурда өлкөнүн тийиштүү кызматтарынын жоопкерчилиги каралат. Кыргызстанда Евразия экономикалык биримдигинин техникалык регламентин аткарылышын көзөмөлдөгөн жооптуу мекемелери белгиленген. Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы санитардык эпидемиологиялык көзөмөл жана оорулардын алдын алуу департаменти, өкмөттүн алдындагы ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук инспекциясы. Анткени менен тамак аш коопсуздугу жаатындагы адистер мамлекеттик органдардын ишинин натыйжасыздыгын белгилешет. Алардын айтымында соода түйүндөрүндө сатыкка коюлган азык-түлүктөрдүн көпчүлүгү техникалык регламенттин азык-түлүк товарлардын маркировкасы тууралуу жобого жооп бербейт. Негизинен азык-түлүктүн аталышы, сактоо мөөнөтү, чыгарылган күнү, сактоо шарты жана курамы жана кошулмалары тууралуу маалыматтар толук жазылган эмес. Россиянын тийиштүү органдарынын маалыматында Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдөн келген товарлардын ичинен майдын 65%-ын жана сырдын ар бир 7-чи үлгүсү, бул уюмдун рыногундагы сырдын 15%-ы техникалык регламенттин талаптарына жооп бербейт. Эгер Кыргызстанда техникалык регламенттин жоболорунун сакталышы камсыздалбаса, рынок сапасыз товарларга толот. Мындан улам адистер тамак аш азыктарын чыгарган ишкерден сырткары импорттогон ишкердин дагы жоопкерчилигин күчөтүүнү сунушташат. Андан сырткары Кыргызстан сапасыз товарларды сатыктан алуу жана жок кылуу жол-жобосун иштеп чыгышы керек. Ага улай тийиштүү мекемелердин кызматкерлерин атайын окуудан өткөрүү зарыл.